күнү түнү дебестен бардык күч аракетибизди, алган билимибизди, жөндөмүбүздү, профессионалдык сапаттарыбыздын негизинде ушул коопсуздугубузду сакташыбыз керек. Мына келинчектерибизге кайрылып айтып коеюн. Балдарды, кызматкерлерди, мына жубайларыңарды жакшылап карагыла. Булар кээде кеч келип калат, кээде эрте келип калат дегендей, ошондой маалдарда түшүнүү менен кабыл алып, ушундай бир булардын ишинин оордугун, булардын ишинин татаалдыгын жана булардын ишинин арт тараптуулугун сактай турган мына силерсиңер. Ошондо сиздерге рахмат, урматтуу келиндер. Мына сиздерге отдельный бир рахмат айтып коеюн. Мындан ары ден соолукта болуп, балдарды жакшылап өстүрө бериңиздер. Ар бир үй бүлөдө жок дегенде 5-тен 6-дан бала болуш керек. Ошондо Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстан жөнө-жөн өнүгүп кетпейт. Ар бир үй бүлөдө 5-тен 6-дан бала болуш керек. Раз турмушка чыктыңбы, раз үйлөндүңбү, жашың барбы, ден соолугуң жакшыбы, төрөгүлө. Көбүрөөк төрөгүлө, көбүрөөк балдарды көбөйткүлө. Так. Калганын бардыгын биздин кызматкерлерибиз силерге камсыз кылып берет. Үйдү да камсыз кылышат, айлык акыны да камсыз кылышат, бардыгын камсыз кылып беришет. Булардын колунан келет.